Саламатсыздарбы, түз эфирде кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышы, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач программанын негизги темаларынан. Кыргызстан менен Казакстан жол картасын бирге ишке ашырат. Макулдашуулар президенттин Астанадагы иш сапарында түзүлдү. Экс-президент Алмазбек Атамбаевке Ош шаарынын ардактуу атолуу деген наам ыйгарылат. Чечимди шаардык кеңештин депутаттары кабыл алды. Алайда күчү 5,3 балга жеткен жер титирөө катталды. Кызыл кулактарга алданбагыла, Ош шаарында этке бирдиктүү баа коюлат. Жалал Абад облусундагы Кыргыз нефт газ ишканасы модернизацияланат. Инвестиция тартып, жаңылоо учурдун талабы. Баткен шаарынын башкы балатысы сынга кабылды. Алай районунун аймагында 5,3 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык түндө саат 3 чамасында болгон силкинүүнүн күчү очогунда 5,3 балга жеткен. Бордовө, Нура, Икизяк, Иркиштам айылдарында 4 бал, Кара Киндик айылында 3,5 бал жана Арча Булак, Сары Таш айылдарында 3 бал болуп сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок экенин белгиледи. Орусиядагы 30 кыргызстандыктын миграция кызматы тарабынан кармалышы боюнча Москвадагы Кыргызстандын элчилиги түшүндүрмө берди. Иштин чоо жайын тактоо үчүн элчиликтин кызматкерлери ИИМдин мигранттар кармалган бөлүмүнө барышкан. Маалыматтар такталган соң алардын 19-у бошотулду, мыйзам бузган 11 жарандын 9-у айып пул төлөп кутулмай болду деп түшүндүрдү элчиликтен. Калган 2 адам жасалма документ жана көп убакыт бою каттоосуз жүргөндүгү үчүн иши сотко өткөрүлгөнү айтылды. Эске салсак, шейшемби күнү аталган кызмат пландык текшерүү иштерин жүргүзүп, Кыргызстандын жарандарын кармаганын жергиликтүү ЖМКлар жазып чыгышкан. Кыргызстан менен Казакстан жол картасын биргеликте ишке ашырат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев менен болгон жолугушуусунда сүйлөшүлдү. Сагынтаевдин айтымында казак тарап бардык маселелерди, анын ичинде жол картасын ишке ашыруунун алкагында көйгөйлөрдү өз учурунда жана ыкчам чечүүгө даяр. Тараптар жол картасын ишке ашыруу маселелерин дагы козгоп өтүштү жана эки өлкөнүн эли Евразия экономикалык биримдигине кошулуунун артыкчылыктарын сезгиде иштөө керек экендигин баса белгилешти. Ошондой эле тараптар суу курларын жана ресурстарын биргелешип сарамжалдуу пайдалануу тууралуу маселелерди дагы талкуулашты. Быйыл Ош шаарынын ардактуу атолуу деген наам экс-президент Алмазбек Атамбаевке ыйгарылат. Мындай чечимди шаардык кеңештин депутаттары элдин сунушунун негизинде кабыл алды. Эми ардактуу атол наамы Алмазбек Атамбаевке салтанаттуу түрдө ыйгарылары күтүлүүдө. Алдыда ушул жана башка жаңылыктардын кыскача түрмөгү. Ош шаарында ардактуу атул деп экс-президент Алмазбек Атамбаев табылды. Буга чейин шаар тургундары ардактуу атул наамына Атамбаевди сунушташкан. Ошондуктан шаардык кеңеш добуш берүү жараянын уюштурду. Ага 41 депутат катышып, 2 бюллетень жараксыз деп табылды. Калган 39 эл өкүлү Атамбаевди бул наамга татыктуу деп колдоп беришти. Эми ардактуу атул наамын Алмазбек Атамбаевга салтанаттуу түрдө ыйгарылары күтүлүүдө. Белгилей кетсек, жыл сайын Ош шаарында ардактуу атул аныкталат. Ал үчүн талапкерлер шаар тургундары тарабынан сунушталышы керек. Эмгеги сиңирген ушул кыргыз элине, шаарга дегиле ушу эмгеги бааланган чыныгы кыргыз элине кызмат кылган адамдарга берилет да өзү негизи. Бул шаардык кеңешке Ош шаарынын элинин тарабынан сунушталган. Ош шаарында өндүрүш ишканаларын куруу, жумуш орундарын түзүү үчүн инвестиция тартуу зарыл. Бул шаардык кеңештин кезектеги 10-чу сессиясында айтылды. Быйылкы жылы 4,5 миллиард сомдук инвестиция тартылган. Анын басымдуусу курулуш тармагына жумшалды. Эми алдыда тургундарды жумуш менен камсыздоо аракеттери көрүлүп, сырттан инвестиция тартуу пландалууда. Шаардык кеңештин жыйынында мындан сырткары башкы пландын ишке ашуусу жана архитектура кызматын аткарып жаткан жумуштары каралды. Мамлекеттик багы республикалык каржылоо булактары тарабынан өтө көп инвестиция тартылган да. Ошол эмезде мына депутаттар айтат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, андан сырткары сырткы инвесторлорду шаарыбызга тартып,
дагы бир кайсы бир өндүрүштөрдү куруу, жумушчу орундарды түзүү, аларды дагы күчтөндүрүү багытында мына сөз болуп атат мисалы үчүн. Ошто эттин баасы 330 сомго жетти. Айрыкча баа көчөлөрдөгү эт саткан дүкөндөрдө көтөрүлгөн. Бул шаар тургундарынын нараазачылыгын жаратып, наркты төмөндөтүүсүн талап кылышууда. Буга байланыштуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү монополияга каршы күрөшүү кызматы менен сүйлөшүп, сатыкка чейинки чыгымдарды эсептеп чыгып, бирдиктүү баа коюуну пландап жатышат. Бирок көзөмөл жагы кандай болот? Бегмай Асанова токтолсун. Күзүндө Ош шаардык мэриясы менен монополияга каршы күрөшүү кызматы эттин баасын 320 сомго чейин сатылаарын маалымдашкан. Жөнгө салуу базар экономикасына каршы келгендиктен бирдиктүү баа боюнча токтом кабыл алынган эмес. Түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндө сатуучулар этти 320 сомдон жогору сатпайбыз деп убадалашкан. Бирок андан бери бааны дагы көтөрүшүп 330 сомго чейин сатылып жатат. Өзү эт бизге 305 сом 310 сомдон келет. Онун потерясы бар, сөөк чыгат. Убыткасы болот да биз. Любой кылсаң зыяны бар да. Ошондо бизге аса 5 сомдон пул калат. Чыгымдар акталбай жаткандыктан сатуучулар бааны көтөрүүгө аргасыз болушкан экен. Союлган малды сатып алышкандан кийин 10 күн аралыгында сатылбаса, салмагы 5 килограммга чейин төмөндөйт дешет. Ошондуктан монополия менен күрөшүү кызматы менен түзүлгөн ооз-2 келишим жокко чыккан. Баасын түшсө бизди актабай калат өзү. Өзгө 310 сомдон келген болсо, 300 сомдон аркасынан сата албайбыз да биз. Эт кургайт өзү 1-2 күндө бир мал сатсак 4 килограмм 5 килограмм убытка болот ар бир малдан. Туру келбей калат биз. Эттин баасы күн санап өсүп жатканы шаар тургундарынын нараазачылыгын жаратты. Күнүмдүк тиричиликке колдонулган азыкка болгон нарктын өсүшү жашоону ого бетер татаалдантып жатыптыр. Ошондуктан бааны 300 сомго түшүрүүсүн талап кылышууда. Кардап катары кымбат. Эми 300 илдейра болсо жакшы болот. Эми элге айнысы мына кышта иш жок. Элге кыйраак болот да. Göç жебет кылса болот эми адамга ошо göç кубат болот да. Мындай сүйлөгөндө. 330 деп атат эле өткөндө. Өзүчө ушуну 20-30 кошпой эле 300 эле кылып койсо болот эле да. Себеби эми 300дү табыш дагы кээ бир семья үчүн оор. Анан эти жок тамак жасай албайсың. Ушу малда бардыгы жанагындай химикаттар аралашып кетип, эт жебесең шалдырап кетет. Ошон үчүн малдын этин дагы койдун этин деле ушу тыйынын жок эле тоголок эле 300 кылып койсо деле жакшы эле болот эле. Монополияга каршы күрөшүү кызматы буга чейин этке бирдиктүү бааны койгон менен аны тыкыр көзөмөлгө алган эмес. Анткени аталган тармактын буга укугу жок эле. Ошондуктан сатуучулар ооз-2 түрдө келишимди бузуп, бааны көтөрүп алышкан. Эми болсо Ош шаарынын мэриясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жумушту күчөтүүнү пландап жатышат. Тагыраагы атайын токтом кабыл алынып, анын негизинде бааны көтөргөндөр айыпка тартылат. Биз деле ошол азыр этти ошондой кылып биз мыйзамдуу түрдө эгерде ошо көрк кеңештин чыккан токтомуна ылайык биз да ошондой баасын илдиртебиз. Баасы жок болсо, баа илинбеген деп туруп ошондой биз административдик чараларды көрөбүз. Бааны көзөмөлдөө боюнча маселе бүгүн Ош шаардык кеңешинин кезектеги жыйынына коюлмак, бирок сатуучулардын этти сатыкка чейинки чыгымдары толук эсептелип бүтпөгөн. Ошондуктан бул маселе каралбай калды. Биз антимонополияны атайын чакырып, комитетте карап бул бааны туруктуу бааны коюу боюнча, ушуну кармоо көзөмөлдөө боюнча тапшырманы беребиз жакын күндө шаар кеңеши. Азыр Ош шаарында муниципалдык эт сатуучу базар жок. Баанын көтөрүлүп жатканынын дагы бир себеби да ушул. Эгерде муниципалдык базар болсо, жергиликтүү бийлик тиешелүү талапты кое алышат. Эми бул боюнча маселе да каралат. Бегима Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Жалал Абадтын Кочкор Ата шаарындагы Кыргыз нефтгаз ачык акционердик коому модернизацияланат. Заманбап техникалар менен жабдылып, евро биримдиктин талабына ылайык күйүүчү май чыгарууга жетиштүү талабы коюлат. Муну өкмөт башчы Сапар Исаков Жалал Абад облусуна жасаган иш сапарында айтты. Премьер-министр белгилегендей, бул ишканага инвестиция тартып, жаңылоо учурдун талабы. Бүгүнкү күндө Кыргыз нефтгаз ишканасындагы техникалардын эскилиги жетип калган, өндүрүлүп жаткан Евро 2 маркасындагы күйүүчү май евро биримдиктин талабына жооп бербейт.
Кыргыз мунай газ ачык акционердик коому 1980-жылдары негизделип, ошондон бери техникалык жаңылануу болгон эмес. Жылына 100 000 тонна нефть иштеп чыгып, 30 миллион куб газ өндүрүлөт. Бул менен Кыргыз нефти газ ишканасында өндүрүлгөн газ Кочкор Ата жана Жалал Абад шаарларын гана камсыздайт. Эгер техникалык жабдуулар жаңыртылса, өндүрүштүн көлөмүн 500 000 тоннага жеткирүүгө болот. Нефтин запасы Кыргызстанда баары көрүнүп турат, 11 миллион тонна. Бүгүнкү күндө жылына 101 000 тонна добывать этет. Запас бар, бирок аны добывать эткенге мүмкүнчүлүк жетишпей жатат. Аталган ачык акционердик коом өлкөдөгү стратегиялык ишканалардын бири болгону менен бүгүнкү күнгө чейин эл аралык талапка жооп берген продукция өндүрүүгө жетише элек. Бүгүнкү күндө Евро 2 маркасындагы күйүүчү майын гана өндүрө алат. Алдыда Евро 5 маркасындагы күйүүчү майды өндүрүү зарылчылыгы турат. Бензин чыгарып атабыз, ал 60-61 октановый число менен чыгып атат. А эгерде жаңы завод курсак, ал бензиндин өзү чыгышы эле ошол эчтеке кошпогондо эле 80-82 октандан өтүп кетет да. Ага азыр пересадка койсоң 98-95 бензиндер чыга берет. Өкмөт башчы Сапар Исаков Жалал Абад облусунда жасаган иш сапарынын алкагында Кыргыз нефти газ ишканасы менен таанышып чыкты. Премьер-министр белгилегендей, бул ишканага инвестиция тартып жаңылоо учурдун талабы. Анткени 2019 дүйнөдө Евро 5 үлгүсүндөгү бензин талап кылына баштайт. Жана геологоразведочный иштерди жүргүзүш керек. Запастарды аныкташ керек. Миллиондогон инвестициялар салыш керек да. Миллиондогон инвестициялар. Жана бул жерге эл аралык масштабтагы адистер керек да. Келип ушул жерге инвестицияларды тартып эметпесе болбойт. Заводду модернизациялоого көптөгөн каражат керектелет. Бул үчүн сырттан инвестиция тартуу зарылчылыгы турат. Өкмөт башчы көбүнчө жергиликтүү тургундар иштеген мекемени алдыңкы ишканага айлантуу мезгил талап экенин белгиледи. Мындан тышкары Майлуу суудагы лампа заводуна да инвесторлор келбей жатканына токтолуп, ал жак менен да таанышып кайтты. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Жакынкы келечекте өкмөттүн жаңы курамы бир топ аялдар менен толукталат. Мындай маалыматты премьер-министр Сапар Исаков Жалал Абад мамлекеттик университетинде студенттер менен жолугушууда алардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Студенттер Жалал Абад шаарында жакында социалдык маселелер боюнча аял вице-мэрдин ордуна эркек кишинин дайындалганын айтып, кадрдык жүрүшкө канааттанбаганын билдиришти. Буга чейин Жалал Абад шаарынын вице-мэри Айзат Раматиллаева жаңы коалиция түзүлгөндүгүнө байланыштуу жумушунан алынып, анын ордуна Мекеним Кыргызстан фракциясынын квотасы боюнча Руслан Алтымышев дайындалган. Программабызды улантабыз. Өлкө боюнча Баткен шаары жаңы жылды белгилөөгө эң аз акча коротtu. Майрамга карата 168 000 сом бөлүнүп, анын 123 000 балатыны жасалгалоого жумшалды. Былтыркыдан айырмаланып, балатынын бийиктиги 3 метрге көтөрүлгөн. Ошондой болсо дагы шаардыктардын пикиринде балатыга коротулган акча каражаты чындыкка коошпойт дешүүдө. Себебин кабарчыбыз билип көрдү. Быйыл Баткен шаарынын башкы балатысы жылдагыдан 3 метрге бийик. Былтыркыдай 12 метр эмес, 15 метр бийиктикке орнотулган. Жасалгасында да айырма бар. Кар бүртүкчөлөрү менен кооздолуп, борбордук аянт жарыктандырылган. Жыл сайын Баткен мэриясы жаңы жылды уюштурууга 100 000 сом бөлүп келген болсо, бул жылы 168 000 сомду коротту. Анын 123 000 сому балатыны жасалгалоо үчүн бөлүнгөн. Бул сума былтыркыдан 66 000 сомго көбүрөөк. Анын эсебинен балаты былтыркыга салыштырмалуу бийик болду. Деген менен анын жасалгасы элдин купулуна толбоптур. Себеби мында кооздолгон нерселери былтыркыдай эле да, мисалы өзгөчө жери жок да. Мисалы башка жерлери бийигирээк болуп, дагы былтыркыдан өзгөчө болгондо 100 000 кетти деп ойлосок болот деп. Былтыркындай эле. Айырмасы жок. 100 000ге недостойно болду. 100 000ге ылайыктуу эмес го. Баткен мэриясынан белгилешкендей, облус борборуна орнотулган балаты түштүк аймагындагы кооздугу боюнча алдыңкы. Анткени аз каражатка 15 метр бийиктиктеги балаты жасалгаланган. Бирок акча үнөмдөлдү дегенге жергиликтүүлөрдүн көпчүлүгү ынанбайт. Айтымдарында илинген оюнчуктардан тартып балатын чокусуна орнотулган жылдызда өткөн жылы коюлган. Жасалгасы эч канча арча эле 4 оюнчук коюп коюптур. Ар бир 100 сомдон болгондо мунун чокуга жетпейт да. Жарыя берген компания дайыма эле бизге сунуштайт, 3-4 сунуштайт. Бул эң жакшы кооз балаты деп мен баса айта кетем. Себеби түштүк Кыргызстандагы эң бою боюнча дагы болбосо коозу боюнча эң кооз балаты болду. Аз акча жумшалды, бирок 600 гирлянда күйүп турат бүгүнкү күндө.
Мэриядан маалымдашкандай, балатыны 3 метрге көтөрүү үчүн былтыркы арчанын каркасын бышыктоого 30 метр темир коротулган. Өткөн жылы жаңы жылдык балаты 8 чарчы метр аянтка отургузулса, быйыл 4 чарчы метрге кеңейген. Мындан улам былтыркыдан көп акча сарпталды дешет жооптуу өкүлдөр. Жылдызды дагы былтыркыга караганда 1,5 метр бийиктикке койдук, себеби жакшы көрүнүш. Анан кийин бизге балатынын шактарыны, карагайдын шактарыны ошол компания алып келип камсыз кылып берди. Аны билбейм кайсы жерден камсыз кылып берди, себеби бизде жашыл тирүү балаты менен быйыл өзгөчөлөнүптү. Өткөн жылы жасалган балаты үчүн 57 000 сом сарпталган. Анын бийиктиги 12 метрге барабар болгон. Бул жылы 2 эсе көп каражат коротулуп, жылдагыдан 3 метрге бийик болгонуна карабай, шаардыктардын купулуна толгон жок. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Эми кезек жарнамалык тыныгууда, алгач кыскача анонс менен таанышып алыңыздар. Программабызды жарнамалык тыныгуудан кийин улантабыз. Орусияда автобус жүргүнчүлөрдү тебелеп кетти. Автокырсыктан 4 киши мерт кетип, 11 жаракат алган. Кыргызстанда жаңы жылдык майрам 4 күнгө созулат. Токтомго өкмөт башчы кол койду. Шашылыш билдирүү, унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда жаңы жылдык майрам 4 күнгө созулат. Өкмөт башчы Сапар Исаков кол койгон токтомго ылайык 2018 жылдын 2-3 январы эс алуу күндөрү деп жарыяланды. Ошентип кыргызстандыктар 4 күн уда 31 декабрда жана 1-2-3 январда эс алышат. 2-3 январдагы иш күнү 30 декабрга жана 8 январга которулду. Бул токтом иш жана эс алуу күндөрүн сарамжалдуу бөлүштүрүүгө багытталган. Токтом мамлекеттик мекемелерге гана тийиштүү 5 күндүк график менен иштеген жеке ишканаларды камтыбайт. Шашылыш билдирүү, унаа жолдорго кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоону эскертет. Ага ылайык 26 декабрдан 29 чейинки туруксуз аба ырайына байланыштуу Бишкек-Ош унаа жолундагы Ала Бел Төө ашуу, Чычкан Капчыгайы, Ала Бука Каныш-Кыя трассасы жана Красная Горка Акташ унаа жолунун 1-9 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күркүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Чыгарылышыбызды чет элдик кабарлар менен улантабыз. Алгач Алам алкагындагы акыркы жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышып алыңыздар. Ребят, проходите, пожалуйста. Не нужно здесь толпиться. Не мешайте проходу другим гражданам. Москвада автобус жер алдындагы өтмөктө жөө жүргүнчүлөрдү тебелеп кетти. Расмий маалыматтар боюнча 4 киши мерт болуп, 11 жаракат алып, алардын ичинен 9-у ооруканага жаткырылды. Окуя Славян бульвары метросуна жакын жерде, Кутузов проспектисинде болду. Автобустун айдоочусу кармалды. Сурак учурунда ал аварияга кабылган автобусту дүйшөмбү күнү биринчи жолу айдаганын айтып берди. Полиция окуянын 2 версиясын карап жатат. Алардын бирине ылайык айдоочу башкарууну жоготуп койгон, экинчиси боюнча автобус бузук болгон. Мамлекеттик Мостранс авто ишканасы автобус 2017 жылы чыкканын, айдоочунун 30 жылдык тажрыйбасы бар экенин билдирүүдө. Бул окуядан кийин Кутузов проспектисиндеги бардык жүргүнчү автобустар текшерүүдөн өтүүдө. Тележурналист Ксения Собчак саясатчы Алексей Навальныйдын президенттик шайлоого катыштырылбай жатканын адилетсиздик жана бийликтин кезектеги катасы деп атады. Ошол эле маалда оппозициянын шайлоого бойкот жарыялоо чакырыгын колдогон жок. Собчак Навальныйдын 2011 жылдагы бойкот пайда алып келбей турганын, тескерисинче президент Владимир Путиндин добуштарынын пайызын жогорулатарын айтканын эске салды. Алексей Навальный бирдиктүү Орусияга каршы кайсы гана партия болбосун добуш берүү керек деген 6 жыл мурдагы позициясынан баш тартты. Азыр ал башкаларга добуш берүү Путинге добуш берүүгө барабар деген пикирде. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 25 декабрда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын талапкерлигин каттоодон баш тарткан. Дүйшөмбүдө жыйынга чогулган комиссия мүчөлөрү бул чечимди активисттин буга чейинки шарттуу соттолгону менен түшүндүрүшкөн.
Түркмөнстандын алгачкы президентин эскерүү күнүнө карата 21 декабрда Сапармурат Ниязовдун музейи ачылды. Салтанаттуу иш-чарага мамлекет жетекчиси Гурбангулы Бердимухамедов баш болгон өкмөт мүчөлөрү, парламент депутаттары, коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана Ашхабад жашоочулары катышты. Гурбангулы Бердимухамедов музейдин ачылыш аземинде сөз сүйлөп жатып, өлкөдө Ниязовду эскерип турушаарын айтты. Бирок ал өз сөзүндө биринчи президенттин расмий түрдөгү түркмөн башы жана улуу наамдарын колдогон жок. Сапармурат Ниязовдун бул титулдарын Түркмөнстандын расмий ММКлары дагы бир нече жылдардан бери кеп кылышпайт. Ниязов каза болгондон кийин анын бардык эстеликтери, анын ичинде 83 метрлик түркмөн башынын алтын айкели Борбор каланын четине көчүрүлгөн. Биринчи президенттин ысымын алып жүргөн калктуу конуштардын аттары өзгөрүлгөн. Вьетнамдын жашоочулары тайфун коркунучу боюнча эскертүү алышты. Өлкөнүн түштүгүндөгү тургундар үй жайларын таштап кетүүгө аргасыз болушуда. Бийлик кырсык жоготуулар менен коштолуш мүмкүндүгүн эскертип, жарандарды сак болууга чакырды. Вьетнамдын түштүгүндө Тембин тайфунуна байланыштуу миллиондогон тургундар үйлөрүн таштап кетүү эскертүүсүн алышты. Табият кырсыгын нөшөрлүү жаан жана катуу шамал коштоп келди. Тембин тайфуну буга чейин Филиппинге чабылып, суу ташкынын жана жер көчкүлөрүн жараткан эле. Анда 230дан ашуун киши каза болуп, миңдеген тургундар үй жайсыз калышкан. Бийлик каза болгондордун саны дагы да өсүшү мүмкүндүгүн эскертип жатат. Ал эми куткаруучулар тоолуу аймактарда дагы деле издөө иштерин алып барышууда. Маалым болгондой, жабыркагандардын басымдуу бөлүгү суу жээктеринде жашагандар. Алар кырсык коркунучу боюнча эскертүүлөргө көңүл бурбай коюшкан деп айтылууда. Белгилей кетсек, Вьетнам менен Филиппинде мындай кырсыктар бат-баттан катталып турат. 2013-жылы эле Хайян тайфунунун соккусунан 8000ге жакын киши каза болгон. Францияда бар иштеткен 100 жаштагы Мария өзүн дагы деле ишке жарамдуу сезип, дени сак экенин айтып берди. Ал чакан кафени 60 жылдан ашык убакыттан бери башкарып келет. Франциянын Изберг шаарында бар иштеткен 100 жаштагы аял бар. Чакан кафени ал 1954 жылдан бери башкарып келет. Мария Луиза Вирт бул ишин таштаганы азырынча ниети жок. Деним сак, колумдан иш келет. Азырынча бул жумушумду таштай турган ниетим жок. Мария Луиза согуштун алгачкы жылдары төрөлгөн. Мындагы бар ага атасынан мурас калган. Мария бардын ишине 14 жашынан аралашкан. Анын балдары да жок. Ал турмуш курган эмес. Бул жердеги адамдар менен баарлашып убакыт өткөрүү жалгыз жашаган адам үчүн өтө пайдалуу. Мариянын барында өзгөчө атмосфераны байкоого болот. Мында келген адамдар бири-бири менен сүйлөшүп, жакшы маанайда чыгып кетишет. Футбол боюнча курамабыздын капитаны Азамат Байматов Индонезия клубу менен келишим түздү. Денис Петрашов суда сүзүүдө рекордун жаңылады. Алдыда ушул жана башка спорт кабарлары. Назарыңыздарды спорт жаңылыктарына бурабыз. Кечке чыгарылыш калган спорт кабарлары менен мен Элмурат Беков таныштырам, саламатсыздарбы? Футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын капитаны Азамат Байматов мындан ары карьерасын Индонезия чемпионатында улантат. Азамат Индонезиянын Борнео клубу менен 22 декабрда 1 жылдык келишим түзгөн. Бул жөнүндө Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынан кабарлады. Индонезия улуттук чемпионатында баары болуп 18 команда топ сүрөт. Жаңы сезон келерки жылдын 24 февралында старт алат. Азаматтын жаңы командасы Борнео өткөн жылы Индонезия биринчилигинде 18 команда арасында 7-чи орунду алган. Белгилей кетсек, Азамат өткөн жылы Омандын Сохар клубунда ойногон. Эртең борборубуз Бишкекте дзюдо боюнча жаштар арасында ири турнир башталат. Мелдеш Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайында болуп, 10 жаштан 15 жашка чейинки балдар арасында болот. Баары болуп турнирде 20 топтон медаль ойнотулуп, 3 күнгө уланмакчы. Эске салсак, аталган турнир жыл сайын жаңы жылга карата уюштурулат. Мекендешибиз Денис Петрашов Орусияда өткөн эл аралык турнирде өзүнүн рекордун жаңылады. Ал Санкт-Петербургда Владимир Сальников кубогуна арналган мелдешке катышып, бир канча аралыкта жарышка түшкөн. Жыйынтыгында Петрашов байгелүү орунга жетишпегени менен 200 метр аралыкты 2 мүнөт 9 секундада басып өтүп, өзүнүн рекордун жаңылады. Ал 2012 жылы Түркияда өткөн мелдеште бул аралыкты 2 мүнөт 12 секундада басып өткөн эле. Ушул күндүн маанилүү спорт кабарлары ушулар. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.
Бул күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка маалыматтар менен ынтымактын сайтынан таанышсаңыздар болот. Ынтымак чекет KG ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Алдыда ауа райы тууралуу маалымат кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар. Ауа райы маалыматынын демөөрчүсү Тойбос сода маркасы. Торговая марка «Тойбос» – это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка «Тойбос» – это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии международным стандартам FSSC 22000. Торговая марка «Тойбос» – это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий халал» номер 1 в Кыргызстане. Торговая марка «Тойбос» – это завод по производству колбасных изделий с собственным убойным цехом и производственной лабораторией. Торговая марка «Тойбос» – это современные технологии и высокие стандарты производства колбасных изделий и мясных деликатесов в соответствии международным стандартам FSSC 22000. Торговая марка «Тойбос» – это выбор года в номинации «Производитель колбасных изделий халал» номер 1 в Кыргызстане.